Бардык көйгөйдү ал чоңое элек убагында, кичине убагында чечип кое турган болсок, ал татаалдашып кетпейт. Ушул катары ашказан, ичеги ооруларындагы эми байкаган убакта эле жакшылап текшертип дарылатып алсак, кийинчерээк бул биз үчүн өтө чоң плюс болот. Андыктан сунушум гастрит менен жабыркап жүргөн болсоңуз, аны кечиктирбей дарылатып алыңыз. Мунун кыйынчылыгы деле жок алгачкы убактарда. Эми кандай белгилери бар? Эгерде ачка болуп, ичиңиз ооруса, ичиңизде зарна болсо, ушул негизги белгилери. Анан аны ошол гастрит сизде бар экендигин аныктоонун бир эле жолу бар. Бул гастроскопия же эндоскопия алгы аппарат аркылуу текшерилүү. Эч кимге жакпайт, бирок мындан башка оптималдуу, ыңгайлуу жолу жок. Болгону 1-2 мүнөттүк ыңгайсыздыкка чыдап коюшуңуз керек болот. Ошону менен сиз ден соолугуңузга чоң салым кошуп аныктап аласыз. Эндоскопиядан аныкталгандан кийин сизде гастриттин кайсы бир түрү Helicobacter pylori деген микробко анализ тапшырып коюшуңуз керек болот. Анализдин жыйынтыгы менен анан дарыланууну баштайбыз. Анткени ошол сиздин гастритиңизге себеп болгон нерсе микроббу же башка себеппи? Ушуну дагы билип коюу өтө чоң мааниге ээ болгон нерсе. Демек, гастритти пайда кылган себептерге такала турган болсок, бул НПВС деп коет, ооруну калтырчу дары-дармектер, аларды ичүү, көбүрөөк убакыт ичип жүрүү ушул ооруга алып келет. Анан тамеки, провоцирующий фактор деп коет, ичимдик ушулар. Бирок тамак аштын бири дагы, ал ачуу нерсе болсо дагы гастритти пайда кылбайт. Ушуга көңүл буруп коюшуңузга керек. Бирок эми тамак ашты көп убакыт ачка жүрүп, же болбосо көп тоюнуп алуу, ушул нерселер бир аз себепчи болуп калышы мүмкүн. Негизинен тамактын өзү эч кандай таасирин тийгизбейт. Анан дагы билесиздер, кээде биз мөмөлөрдү дейли, бир нерселерди жуубай эле же колубузду жуубай эле тамактана беребиз. Эч нерсе болбойт. Мунун себеби ашказаныбызда соленый кислота бар. Ал болсо ошол тамак менен кошо түшкөн бардык микробдорду өлтүрүп жок кылат. Анын ичи ушунчалык завод деп айтсам болот. Бардык зыяндуу нерселерди жок кыла алат. Бир гана микроб бар, ал ушул шартта дагы жашап кете алат. Ал Helicobacter pylori деген микроб. Эгер ушул жашаса, сиздин ашказаныңызда гастритти пайда кылат, дарыланбасаңыз жараны пайда кылышы мүмкүн, жада калса ракка чейин жеткирип коюшу мүмкүн. Ошондуктан ушул микробду аныкташыбыз керек болот. Дарылоодо эгерде ашказандан ушул микроб аныкталган болсо, табылган болсо, сөзсүз түрдө антибиотик колдонушубуз керек болот аны жок кылыш үчүн. Эгерде ал микроб аныкталган эмес болсо, жөн гана гастрит болгон болсоңуз, башка себептерден улам, анда ошого туура келген дары-дармектерди керектүү убакытка алып, керегинче ичесиздер. Анан сөзсүз түрдө диета дагы кылыш керек болот. Ошону менен жакшы болуп кетесиздер. Бирок бул дарылануу аракети өз аракетиңиз менен өз алдыңызча бир бул иштин соңуна чыга албайсыз. Сөзсүз түрдө гастроэнтеролог же терапевт дарыгер менен кеңешип, өдөдөгү анализдерди тапшырып, андан кийин гана дарыланууга киришесиз. Дарылануу максимум 10 күн, бирок андан ары дагы амбулаторно деп коет, үй шартында дарыланууну улантууга керектүү дарылар жазып берилет. 10 күнүн ичинде күчтүү дарылануу аракетин жасайсыз. Ошол менен ашказаныңыз жакшы болуп кетет. Анан тамагыңыз дагы жакшы сиңет, күчүңүз дагы кемейбейт, ишке болгон жөндөмдүүлүгүңүз дагы нормада сакталат. Эгерде ашказан ичегилериңизде оорулар жок болсо, бүтүн денеңизде дагы оорулар болбойт. Грипп, ушул сыяктуу иммунитети төмөн адамдар көп ооруй турган оорулар менен дагы көп жабыркабайсыз, айрыкча суук мезгилде. Андыктан ашказаныңызды, кызыл өңгөч, 12 ичегилерди аппарат менен бир текшертип коюуну унутпаңыз. Эгер күмөнүңүз бар болсо, анан текшерткенден кийин гастроэнтерологко же болбосо терапевтке көрсөтүп койсоңуз жакшы болот.